Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар азыркы видеону сөзсүз түрдө бөлүшүп жана өзүңүзгө сактап коюңуз, себептеген өтө маанилүү керектүү маалыматтар. Москва жергесинде, дегиле Россия жергесинде Кыргызстандын көптөгөн өкүлчүлүктөрү бар, диний өкүлчүлүк бар, Евразия экономикалык бирикменин өкүлчүлүгү бар, соода өнөр жай өкүлчүлүк бар, элчилик бар. Ошонун баары тең кыргыздарга, мигранттарга тиешеси бар, кээ бирөөнүкү тиешеси жок. Азыркы видеодо болсо кыргыз мигранттарга керектүү, тиешелүү өкүлчүлүктөрдү жөнүндө адрестерин дагы, телефондорун дагы толугу менен кандай иш кылып алып барат ошолорун да айта кетейин. Ошону сактап коюңуз, силерге керек болот. Биринчи өкүлчүлүк болсо, негизде бул элчилик. Элчилик бул мамлекеттин жүзү, диаспора бул коомдун жүзү, барыңарга белгилүү болгондой. Ошо элчиликтен көп биздин мекендештер кайрылып, көп көйгөйлөрүн бүтүрүшөт. Элчилик бул өзүнчө орган болуп эсептелинет. Элчиликтин астында консулдук бөлүм. Биздин жарандарга тиешелүү бул консулдук бөлүм. Эгерде силер паспорт алмаштырам десеңиз, справканы несудимость алам десеңиз, Кыргызстанга кайтуу күбөлүгүн алам десеңиз, айдоочу күбөлүктү алам десеңиз, ошонун бүт баары тең консулдук бөлүм иштеп берет. Ошо консулдук бөлүмдөн бир сыра адресин айтып кетейин. Бул метро Добрынинская, Большая Ордынка 64. Бул элчиликтики, 62 строение 2 бул консулдук бөлүм. Консулдук бөлүм эртең мененки саат 10дон баштап кечки саат 6га чейин иштейт. Барып очередте жок эле кирип талон алып эле иштей бересиңер. Эгерде силердин вопросуңар болуп калса, суроолор болуп калса, колл-центрге чалсаңыздар болот. Колл-центр болсо эки телефону бар экен бул жерде. Биринчиси элчиликтин колл-центри +7 925 285 50 47. Мен азыр жазып коем. Ал эми болсо консулдук бөлүмдүн колл-центри болсо +7 925 115 50 47. Консулдук бөлүмдүн жетекчиси Жолдошбеков Манас Маматбекович тажрыйбалуу кызматкер болуп эсептелинет. Урматтуу мекендештер, Кыргыз диаспора кеңеши мамлекет тарабынан жана башка уюмдар тарабынан каржыланбайт. Ар бир жасап аткан иштерибиз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарган каражат менен иш алып барабыз. Ошол себептен жакында Кыргыз диаспора кеңешинин жааматы менен машпара кылып, бир фонд ачууну туура көрдүк. Ошол фондко салымымды кошом деген мекендештер 50 рубль болобу, 100 рубль болобу, андан ашык болобу, баарына ыраазы болобуз. Номерди мен силерге айта кетейин: 2202 2062 1801 1323. Кубанычбек О деп чыгат. Жардамыңыздарга ыраазы болобуз. Силерге ийгилик, аман эсен болуңуздар. Ал эми кийинки өкүлчүлүк болсо, керектүү мекендештер, бул эмгек социалдык камсыздоо жана миграция өкүлчүлүгү жакында Москва жергесинде ачылган. Жетекчиси Акматбеков Кубандык Акматбекович, абдан тажрыйбалуу инсан. Адреси болсо метро Полянка, Малая Полянка 7, строение 5. Ошол жеринде иштейт. Колл-центрин айтып коеюн. +7 495 197 76 71 жана +7 925 030 26 27 номеринде. Кызматкерлери 12 кызматкери бар, ар бири тажрыйбалуу. Бул миграция тармагында чоң тажрыйбасы бар кызматкерлер акыркы учурда жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп, биздин мекендештерге көп жардам берип атат. Аларга силердин айлык майыныңарды ким төлөбөй калса ошол жака кайрылсаңыздар болот. Груз 200, жүк 200 боюнча. Эгерде жакыныңар кайтыш болуп кетсе, Кыргызстанга кантип сөөгүн жөнөтөбүз деп кеңеш сурасаңыздар болот. Андан тышкары юристтер, выездной юристтери бар. Алар да чыгып көпчүлүк жерден биздин мекендештерге жардам берип атышат. Ал эми үчүнчү өкүлчүлүк болсо, бул Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү. Бул жерде Загыналиев Исмаил Алмейсович деген жаңы өкүл келди, милициянын полковники. Абдан күчтүү, тажрыйбалуу опер деп далилдери бар. МВД кызматкерлери Москва жергесинде ошо өкүлү менен, официалдуу расмий өкүлү менен чогуу 3 кызматкерлери бар. Алардын колл-центри жок, себептеген алар приемда мындай эле кабыл алышат. Алар болсо жана консулдук бөлүмдүн территориясында жайгашкан. Ошол эле элчилик жакка барасыңар, консулдук бөлүмгө Большая Ордынка 62 строение 2ге барып эле ошол ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү десеңиздер эле охранниктер өткөрүп коет. Ошол жака барып болгон көйгөйүңүздү айтсаңыздар болот. Анан айтып кетчү нерсе мекендештер, ошо ар бир өкүлчүлүк, элчилик болобу, миграция өкүлчүлүгү болобу, МВД болобу, булар жанагы кылмыш ишти жазалоо боюнча жумуш алып барбайт. Допустим, тилекке каршы силердин жакыныңар кылмыш иши боюнча, уголовный иш боюнча
чоң көйгөйгө болуп калса, буга кабыл болуп калса, буга адвокаттар жардам берет. Ошо адвокаттардын да номерин айта кетейин. Биякта ошо тажрыйбалуу адвокаттар бар. +7 925 55 55 905 номеринде ошо юрист адвокаттар колл центри, алардыкы дагы эртең мененки саат 10дон баштап кечки саат 6га чейин иштейт. Биринчи консультациянын баары бекер. Эгерде кылмыш иши болсо, ошо диаспорадан келген мекендештерге жеңилдетүү шарттары менен жардам бергенге даяр. Сак саламат болуңуздар мекендештер, аман эсен болуңуздар. Жакшы жаңылыктар болсо бөлүшүп турабыз. Сиздер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.